Саламатсызбы? Салам. Сиздин жашооңуз эмне үчүн ушундай абалга келип калды? Мурда жашооңуз кандай эле? Каяктан келдиңиз? Караколдон. Үй бүлөңүз барбы? Үйүңүз, үй жайыңыз? Кандай себептер менен ушундай абалга келип калдыңыз? Мен кредитка мебель сатагам. Кредит алгам? Үйүп кеткен мебельни. Мебель, Кредит алып, мебельни салгансыз. Ооба. Мен уже төлөп бердим уже. Ну, уже эчтеке жок. Үй бүлөңүз? Ажырашып кетти. Ажырашып кеттиңиз. Когда мен... Карыз болгондон кийин, Да. Когда банкрот болуп калган. Ата энеңиз бар беле? Жок, каза болду. Ушунун баары бүткөндөн кийин каза болдубу же бул башталгыч акта эле каза болду беле? Так. Менин уже 15 жыл. Атам 10 жыл. 5 жыл разница, да? Сиз карыз болгонго чейин алар каза болуп калышкан. Да. Экөө чогуу жашайт беле? Ооба, чогуу. Үй чоң үй бар болчу. Аягыма үйүн берип салдым. Өзүм кетип калдым. 3 балам бар. Азыр катташасызбы алар менен? Жок. Алар сизди кабыл албай жатат. Ооба. Сиздин ата энеңиз менен мамилеңиз кандай эле? Жакшы болчу. Канча бир тууганыңыз бар? 3 эжем, бир ага. Алар менен катташасызбы? Жок. Ким десе мен мына күн турат. Алдыбай. По идее мен Россияга кетип калыш керек болчу. Эжем маған акча жиберген. Ол вокзалдын жанында бир көчө бар экен, тентектер турат. Ушудан мени бүт телефон, документ бүт алып кетишти. Кайра сиз үй бүлөңүзгө баргыңыз келеби, катташкыңыз келеби? Балдарыңыз менен катташкыңыз келеби? Жок. Алар кандай кылган? Когда мен үйдө жашап жүргөндө аялым турмушка чыгып кеткен. Уже кийин кызым келет. Папа, бизге маган үйдү жазып бер дейт. Эмнеге? Мен пока тирүү. Кийин өзүм билем, кимге жазып берем десем, тогда унутуп калгыла. Сол бизде жерде балдарымыз бар. Сиз кайра обычный эле жанагы элдердин жашоосундай үйлүү жайлуу болуп, үй бүлөлүү болуп кайра кайткыңыз келеби? Чын десем, тойдум. Жизнь жак болду. Көңүлүңүз калды элдерден. Ишенбей калдыңыз. Бир тууганга ишенбей калдым. Мен элге ишенбейсиз. Өзүңүзгө ишениңиз, өзүңүзгө ишенсеңиз, жашооңузду оңдобосоңуз болот. Это реально. Мына баклашка жыйнайм, өткөзөм, нан, чай. Иногда охота повешаться.